Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улоого отурган кезде, улоого атка, эшекке, качырга, төөгө отурган кезде 3 жолу Аллаху акбар деп айтат эле дейт. Биз дагы ошол сүннөттү улап 3 жолу Аллаху акбар дедик. Андан кийин ушул дуаны окуйт эле. Субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Мааниси эмне? Субханаллази, кемчиликсиз деп билемин. Кимди? Аллази саххара лана хада. Бизге мына ушул улоону баш ийдирип койгон. Бизге ушул улоону баш ийдирип койгон Алланы кемчиликсиз деп билемин. Субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху мукринин. Биз муну өзүбүз башкара алмак эмеспиз. Пайгамбарыбыз төөнүн үстүндө айтып атат, туурабы? Төөнү башкара алмак эмеспиз. Атты башкара алмак эмеспиз. Кудай Таалам баш ийдирип койбосо, эшекти да башкара албайбыз, туурабы? Качан эшекти эмне кыласыз? Сатасыз же талак айдап ийесиз, болду, башка айла жок. Ургулайсыз, тепкилейсиз. Оңол болсо айла жок. Ал баш ийген жок. Туурабы? Аллах Таала баш ийдирбесе башкара албайбыз. Аллах Таала ошол төөнү, атты, эшекти баш ийдирип койгон. Машинеге эмне тиешесиз анда автобуска? Автобусу башкарып атпайбызбы? Бирок ошол бизге акыл эс берип, акыл эс менен билим алып, билим менен, илим менен мындай автобусту жасаганга мүмкүнчүлүк берген да, туурабы? Акыл эс менен. Ошол акылдын ээси ким? Аллах. Аллах Таала акыл эс бербесе, адамзат мындай өнүкмөк эмес. Аллах Таала илим бербесе, мындай өнүкмөк эмес. Автобус жасай алмак эмес. 50 кишини биз салып алып, бир адам башкарып кете алмак эмес. Азыр деле автобус бир киши башкарганы менен, бирок анын тормозу Алланын колунда. Туурабы? Машиненин иштеп аткан мотору Аллах Тааланын колунда. Ошон үчүн Аллах Тааланы кемчиликсиз деп билебиз, бизге ушул нерсени баш ийдирип койгон. Ва кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Жана биз албетте биздин кайра кайтып бара жерибиз ким? Аллахка кайра кайтабыз. Ар бир дуабызда баскан турган сайын Аллах Тааланы эскерип турабыз биз. Баскан турган сайын ар бир кадамыбызда, ар бир алган демибизде, ар бир сүйлөгөн сөзүбүздө Алланы эскерип турабыз. Неге? Анткени биз Алланын пенделерибиз. Пенде деген эмне деген? Аллах Таала менен алек болгон, банда деген, пенде деген сөз, банда деген фарс тилинен алынган. Занит деген мааниде. Же өзбектерде деле бар го, мен бандмин азыр. Менге телефон кылмаң. Менден хафа болмоңуз. Мен бандмин. Бандмин деген бош эмесмин, занитмин. Кайсы бир иш менен алекмин дейт. Биз Алла Тааланын пенделерибиз деген сөз эмне деген? Биз Алла менен алекпиз. Биз баскан турган сайын алган демибизде, сүйлөгөн сөзүбүздө, койгон кадамыбызда, эрте менен, кечинде, түндө, күндүз Алла Таала менен алекпиз. Ошолор пенде. Алла менен алек болгон адам демек Алланын пендеси. Зикир кылабыз эрте менен, кечинде. Ал эмес, ушул улоого отурсак дагы Алланы эстеп, акыретти эстеп турабыз, туурабы? Дуаларыбызда дагы Алла Тааланы эстеп турабыз.